реле жөнүндө өзү бүгүн теория болот. Бүгүн практикасы. Практика менен теориянын айырмасы мындай да. Мен практикада именно реле жөнүндө мисалы релени по факту көрсөтүп берем. Реле кайерде турат? Ошо релени кантип текшеребиз? Өзү реле бузулуп калганбы? Вообще кантип табабыз? Ошол тууралуу да эми. Практикада мындай живой көрсөтөм да, мындай айтканда. Теорияда кандай түрлөрү бар? Контакт номерлери кандай? Ушул да башка экөө башка. Ошон үчүн экөөнү жакшылап маани бергиле. Экөө бири-бирине окшобойт. Мына мисалы Chevrolet Camaro. Эми буну карасаңар, мына аркасында бул жакта мынакей предохранительдер турат эмнерде. Толтура. Анан эми бунун алдында деле бар. Эмнеде мына реле турат. Эми маселе жаралат да. Машина эмнеге мындай предохранительдери, релелери машинанын ар жеринде деген бир суроо пайда болот да. Негизи кайсыл жерде ошонун потребители бар болсо, мисалы ошол жерге коюлат да. Мисалы потребитель каерде? Каерден питание алып атат? Мисалы багаждагы бир буюм болсо, ушул жерде бир буюмга реле коюлуп атат. Аны болсо тетик жакка коюп, анан мындайына тартып келбейт. Көбүнчө эле бул жака отдельно питание алып келип коет. Вообще эле от аккумуляторчу. И ошо аккумулятордун питаниясы келген жерден эле дароо реле коюп туруп, реледен бияка монтаждалып коет да, жакын кылып коет. Бир зым береден реледен баштап бул жака чейин келбейт. Анын себеби андай жалгыз зым көп жака жейт. Мындай узарган сайынчы. Ошончо ремонт оңой болуш үчүн анан бир багаждагы бир буюм бузулдубу? Багаждын өзүндө эле бүтүш үчүн, мисалы мына жактар чачылып, анан зым ачылат да, туурабы? Ошондой болбош үчүн, ремонт жеңил болуш үчүн айтор более мындай тагыраак маалымат болуш үчүн ар буюм кайсыл жерге коюлган болсо, релеси ошол жерге коюшка аракет кылат машинадачы негизи эле. Азыр мисалы бул жакта экен, туура, бул жакта реле турат. Эми алдына өтөйүн. Так, машинага тийбейбиз, машинага тийбей турабыз. Себеби машина аманатта. Мына көрүп турганыңардай мына релелер турат, Демек, мына ушул релелер, ушул моторный отсекте кандайдыр бир буюмдар бар. Мисалы, ар нерсеге жооп берет. Мына бул жакта деле более мындай четко түшүндүрүлгөн. Релелерге мындай К8, К7, К4, К5 деп ар бирине мындай по цифрам бергенде, по схема караганда бир нерсеге жоопкерчиликтүү болуп чыгат. Мисалы, бирөөсү вентилятор болсо, бирөөсү сигнал болушу мүмкүн, фара болушу мүмкүн. Айтор мына ошентип коюлат. Эми караңыздар, мына кызыл. Бул главный питание. Мына ушул главный питание от аккумулятор келет. Өзүм мына жерде азыр байкасаңар, аккумулятор жок бул жерде азыр. И багажда дагы жок. Бирок багажда да жок, бул жерде салонда да жок. Бирок аккумулятордан мындай чоң базовый, чоң питаниялар моторго дагы келет, салонго дагы келет, багажга дагы барат да. Через предохранитель. Анан ошондон кийин жанына эле реле турат дагы. Реле питанияны алып туруп эле дароо фарага, дароо сигналга ошол алып эле жиберет. Ошон үчүн дагы реле коюлгандан кийин ток көбөйгөндөй мисал болуп калат да. Өзү ток көбөйбөйт, ошо эми бул жакка силовой питание менен ток келип турат да. Реле ошондон алып туруп дароо берген үчүн, ошон үчүн именно реледен чыгып потребительге чейин. Потребитель деген именно токто иштеп аткан лампочка, сигнал, эмне болсо дагы ошо потребительдерге чейин жакын болгондугу үчүн анан тогу эме болуп атат да, утеря болбой жакшы келип атат. Если релесин салонго коюп, салондон баштап бер жака зым тартып келсечи, анда анын тогу азайып кетет. Потому что ошол именно ток жүрүп аткан зым качан ток киргенде анын айланасында магнит пайда болот дагы, уже ал токту иштетип баштайт. Жетип келгенге чейин ал ысыйт. Азыр жугутты караңыздар, туюк болуп турбайбы? Эми ушул машинага тийбейбиз. Ушул жугут келгенче, мисалы ичинде азыр бир 100 зым бар ичиндечи. Эми ушул бардыгы бир нерсеге келген. Если бардыгы силовойго айлана турган болсо, анда бардыгы ысыйт да. Качан иштеп аткан мезгилдечи, ал ысып отуруп бир күнү бул система толук эрип кетишине алып келиши мүмкүн.
бир күн эмес, бир күн по-любому эрийт алчы. Ошондуктан андай кылбайт. Но жигуттардан в основном калай линиялар жүрөт. Мисалы, командалар, заданиялар иштейт, ысыбайт. А так силовой ошондон команда келет да, мунга кирет тугандар. А бунга, но релеге только управление келет, а реледен силовой сразу уже питанияны алып туруп эле бул жака ыргытат да, түшүнүңүздарбы? Мындай айтканда, реле дайыма мындай высокий питаниянын жанына коюлат. Багажда барбы, демек багажга мындай питания келген сөзсүз. Салонда барбы, демек салонго да мындай ушундай кирген. Сөзсүз түрдө, түшүнүңүздарбы? Эч качан аккумулятор бир жерде, анан ушу аккумулятордун тартып кетпейт да. Именно мындай булак деп коет эми. Суунун чыккан жери булак го. Именно токтун булагына коюлат. Любой реле, любой, ход чоң, ход маленький, реле аттуу дайыма мындай силовой питаниянын жанында турат. Эми караңыздар, маселе жаралат да. Эмнеге именно предохранитель турган жерге релелер турат деген маселе жаралат. Потому что бул жерде релени алмаштырыш оңой, көрүп атасыздарбы? Бат эле да. И бир жерден табасың. Хорошо, бир жерде моторду ачтың, бир жерде турат. Издейтин оңой эле табасың. Моторду, салонду ачасың, салонда то же самое, бир эле жерде турат. Алмаштырасың, багажына өтөсүң, багаж то же самое. Ремонт процесси бат болот. Анан именно ошо предохранитель бул жактан предохранительден релеге, реледен бул жака кетет да. Ремонт процесси ход предохранитель, ход реле ушул жерден бүтөт да. Ошон үчүн атайын мисалы под мотором, под бардачка коюп койсо болот да өзү. Снизу там аркасына бекитип, бирок машинаны максимально чачпай ремонт кылганга шарт түзөт да, мына завод биринчи очередте. Ошон үчүн именно предохранитель турган жерде, жок эле дегенде ушул жерде астында турат. Эмне үчүн астына коет десе, булар самый мындай эң көп бузула турган элементтер. Мисалы сигнал дейлик, фара дейлик. А именно бензин насос колгон болсо, аны кокустан чыгарып жүрбесин деп, мунун блоктун аркасына коет. Блокту көтөрсө, самый важный элементтер мунун артында турат да. Мисалы ошондой. Эмнеге аркасына коет, эмнеге үстүнө коет десе, себеби основатель машина основать эткендер, алар машинаны бир арзыбаган, бир лампочкасын жандырам деп атып, машина жүрбөй калбасын дейт да. Важный элементтерди бекитишке аракет кылат. Именно реле, там, предохранитель, ушунга окшогон бүт эле нерсени эми научок мастер болсо бузуп албасын дейт тагын. Өтө тез күйгөндөрүн верхний частка коюп, анан түшүнүңүздөр ал боюнча. А так азыр бул машина негизи разрешение жок. Бир машинага барайлы. Мен бир эле реледен полный системаны кантип текшерип койсо болот, көрсөтүп берейин, а. Мына карагыла жигиттер. У кого есть контролька? Контролька именно. Так. Смотрите, азыр биз реле өтүп атабыз, да, не путайте сабакта. Мынакей азыр жигиттер муну мындай ушул жерде туруп, мына реле ар нерсеге жооп берет. Ушул бир эле релени таап туруп, ушул реледен машинанын общий системасын билип койсо болот. Кантип? Релени аласың, релеге биринчиден силовой через предохранитель келет. Бир. Анан ал жерден чыгып туруп сигналга чейин барат. Эки. Дагы бир жагына замокту ачканда же без замок болуп, экинчи питание келип турат. Үчүнчү контакт, төртүнчү контакттан рульду басканда питание келет. Демек, төрт жактан питание келет. Эгерде биз релени алып туруп, ошо төрт питанияны текшергенди үйрөнүп алсак, биз рулун чачпай, сигналын чачпай, реле турган жерден полный системаны текшерип койсо болот. Так, ал кандай? Мисалы, эми айтып элек, мына контролька туугандар. Контролька баягы эле контролька арзан 200 сом, 250 сом турса керек. Ушундан алып алсаңар, бунун учу назик болот. Өтө баягы острый иштерге этият кылсаңар, учу сынып калат. Ошо мындай ток эле текшергенге иштетсеңер, ушул деле мындай көп эле кызмат кылып берет да, мындай. Так, эми муну мен кантип таптым? Именно баягы предохранитель сабакта өтүп берген турабы? Машинанын атын табып, предохранитель схемага кирип, релесин табып, мунун азыр мен мундан карап, муну идишинде да жазып койгон. Ошонго карап эле айтып атам. Предохранителдин акырын чыгарабыз. Предохранитель чыгарганда, релесин адашып кеттим, но чыгарганда, муну мисалы көптөн бери чыга элек да, анан бир эмес 4 контакт болуп турат. Жөн эле тарта берсеңер, чыгышы кыйын. Бир аз
эки жака бир аз кайрып байбы реленин саны эме штекер саны көп экендигине байланыштуу эле ал. Эч кандай клей болбойт ал жакта, эч кандай эчтеке болбойт. Ошо бир аз кыйынчылык менен чыгат. Ошо чыгарып атканда главное релени сындырып койбош керек. Кычкач менен катты кымчысаңар, мунун сырты андай деле бир калың эмес да, жука эле сынып калышы мүмкүн. Ошону абайлайсыңар да. Релени чыгардык. Релени туугандар мындай вообще эле эмне иштегенде бир нерсени сурдуңар го. Мындай үнтүп кое бербеш керек да туугандар. Түшүп кетиш мүмкүн дегендейчи, издеп жүрөсүң. Мындай түшпөй тургандайраак, далдараак. Вообще машинаны өзү мындай жерине койгон жакшы эмес, бирок эми азыр коюп турайлы. Так, эми карагыла. Бул жерде 1, 2, 3, 4 контакт болуп атат. Бул 4 контакттын эки чоңу именно силовой контакттар, ал эми мына кичинекейлери булар управление. То есть мынга плюс, мынга минус келсе, реле иштейт. Бирөөсүнөн постоянно плюс келип турат. Реле кошкондо экинчисинен сигнал жака кетет. Эми азыр текшеребиз. Бул без замок экен. Демек, мына управлениянын бирөөсүндө азыр плюс болуш керек. Так, плюс бар. Эми экинчисинде рульду басып кой. Сигналды басып кой. Сигналды басканда мындан масса келиш керек. Рульдан мына болду. Демек, туугандар, ушу релени суруп алып текшерип атабыз. Азыр бул кнопка рульду басты. Демек, рульдун кнопкасы иштеп атат. Шлейф бүтүн. Бул жака чейин ток келди. Буну менен биз уже руль бүтүн экен, шлейф бүтүн экен деп ушул жерден эле билип койсок болот. Экинчи жагында мына плюс барбы? Демек, тоже ушунун предохранитель бар, ал дагы бүтүн. Экинчи мына эки силовойдун текшергенде мына тыйт болуп аткан бул сигналдан келген питание. Эми бул масса каяктан келип калды десе, сигнал плюс минус менен иштейт. Качан плюс мына сигналдын эки штекери болгон болсо, эми сигналга сайылып турат. Сигналда плюс келет, мында минус келет. Ошо минус келген контагы сигналдын отмоткасына урулуп да плюс жакка кайрат сопротивление чыгарып турат. Мында айтканда ошонун сепи бул жакка келип турат. Бул өзү масса болуп жанып аткан менен мунга азыр плюс берсең сигнал иштейт. Бул жөн эле сопротивление. Экинчиси мынакей плюс. Азыр именно реле кошкондо мына плюс менен мына экөөнү бириктирет. Анан көп адам ойлойт, мына плюс болсо, мына минус болсо, экөөнү тийгизсең замыкание болот дейт да. Бул сопротивлениега алданып калбагыла. Бул сопротивление именно сигналдан келген зым. Демек, мында масса бар болгон болсо, анда сигналдын эки штекери тең уланып турат, сигнал иштеп атат, зымы бүтүн деген сөз. Эгерде мында масса жок болсо, анда биз ойлосок болот, сигналдан келип аткан зымдын бир жери үзүк, же массасы бошоп кеткен, же сигнал өзү отказ берген. Деп, ушу массанын жардамы менен биз сигналдын бамперден ушул жерге чейин состояниясын билип койсок болот да. Бул плюс менен биз ушул плюс мынакей силовой аккумулятор, силовой аккумулятордан атайын мунун астына келип каткан, астына кирип кетет. Бул жерден көрүнбөйт экен. Ошол жерге келип, мына дорожкага катат. Ушул дорожкадан мына силовой предохранительдерден мелкий предохранительдерге өтөт дагы, мелкийден анан бул жакка келет. Демек, чоң предохранитель дагы бүтүн, кичинекей дагы бүтүн, ошон үчүн силовойго питание келип атат. То есть ошо бир эле релени суруп, силовой питаниясын, рульдан келип атканын, сигналга кеткенин баарын бир эле жерден туруп текшерип койсо болот да. Мындай эчтекени чачпай элечи. Ошону так даана иштеш керек. Эгер опытуңар жок болсо, анда биринчи эмне кыласыңар? Биринчи очередте келет даган тиги руль иштеп атабы экен деп руль чыгарат, кнопкасын текшерет, шлейфин текшерет, анан кайра иштеп атыптыр деп кайра жыят, анан келет бамперин түшүрөт, сигнал чыгарат, штекериnden сигналды бас дейт, анан предохранитель текшерет, анан релесин издейт, анан релени дагы ручной текшерет, анан иш көбөйүп кетти, карагыла орто жолдо. Ошон үчүн мен биринчи схема менен иштегенди үйрөтөм да. Ошондо адам оңой кетет, бат кетет да. Келдик, карагыла. Бул машинаны биз оңдоп аткан деле жокпуз, эч кандай маалымат жок. Келдик, муну карадык, подсхема таптык, раз сурдук, тогун текшердик. Уже ушул жерде ясный болуп атат, бүт бардык, бүтүн. Эгерде схема менен иштебесек, анда биз колубузду мынтип коюп алып, сигналды басчы деп жүргөн болобуз. Түшүнүп атасыздарбы? Андай кетпейт. Иштейсиңби? Как мындай профессиональный иште болду. Эч кандай реле зака жебейт. Азыр релени текшерем деп, сигналдыкы бул бекен деп ар бирин
көтөрүп чыгышка туура келет да, туурабы? Ошон үчүн схема менен иштесе ачыкча эч кандай жумуш кылынбайт. Машина закка жебейт. И устан да убакыт эконом болот. Всё, раз нашел, раз снял, старт проверял. Всё, сразу иштейт. Ошонго үйрөнгүлө, привыкать эткиле. Өзүм окуу процессинде ошол нерсени эле үйрөнүш керек да. А ремонт кылыш алдындай оңой болуп калат да. Бүт тактикасын үйрөнүп алгандан кийин, ремонт процесси бул, чынын айтайынбы, мына ушуну азыр мен клиентке көрсөтсөм, клиент уже жасай берет өзү. Мына четко говоря. Ушу клиент келет азыр мага. Но проблемасы каяктан экенин мен мына суруп туруп, мындай текшерет десе, ушуну текшерип туруп, айыбын таап өзү жасап кетип калат. Түшүнүп атасыздарбы? Кыскасы айтканда жигиттер, сөздүн кыска жайы, мына ар бир релени под схема издеп табабыз. И текшергенде көрдүңөр, ар бир ошо басып, силовой келтабы, именно ошону жаккандай келип атабы, мына ошого четко көңүл бургула. Андан кийин дагы эле күндөгүдөй эле мындай иштеп атасыңар, бир нерсени алып атасыңар. Жаңы эле айтып кеттим, могу буюмдарды сурганда туугандар, эч ким мисалы муну жатка билиштин кереги дагы жок, жатташтын кереги да жок. Буну мына үстү азыр чаң басып турган жере кичине арчып, үстү мындай цифралары көрүнө турган, мисалы 50 ампер, 30 ампер, ушулар көрүнө турган кылып туруп, муну тунуп кылып сүрөткө тартып алыш керек. Себеби биз келгенде кайсыл жерде эмне бар, биз билбейбиз да. Мисалы, но комплектация может средний комплектация, может жирный комплектация, может минимальный. И башталар постоянно эле мына электроника окшош боло бербейт. Бириники аз болот, бириники көп болот. Ошон үчүн баягы бир аз туруп суруп алгандан кайерден эмне чыкканын билбей калбаш үчүн өзүбүзгө страховкага тартып алыш керек. Анан ошо бойдон кайра териш керек. Түшүнүңүздөр? Короче, мына шитке келдиңби? Иштегени. Өзүң үчүн чырт сүрөткө тарт, эмнени чыгардың деп кой. Кычкач менен бокам кымчыбаш керек. Потому что ичинде баягы стройный эме бар да, чик. Ал оңой эле сынып калат. Керек жок да андай рисковать этиштин. Колуң менен чыкпады, кычкач менен катуу кымчыбай акырын эле. Түшүнүп атасыздарбы? Бул буюм баягы эле сөз эскирди, чириди, не стоит рисковать. Катуу кымчып сындырып алган өзү ушундай экен деп түшүндүңүздөр, аккуратно иштетиш керек ар бир буюмду. Болуп туугандар. Анан кийин предохранитель чыгарганда, там реле чыгарганда баягындай нерсени жыйнаштыргыла. Мындай алып, глазодёр менен көтөргөндөй кылып көтөрөт, билесиздерби? Андай кылбагыла эч качан. Любой мисалда, кээбир релелерге атайын түбүнө клипс болот, типа там ошону көтөрмөйчө чыкпайт. Аны атайын баягы эмелерди алып келип атпайсызбы? Учу ийилген. Ошо менен акырын көтөрүп, анан кыймылдатып суруш керек. Мындай айтканда, инструмент колдонсоңуздар булар закка жебейт, эч жери сынбайт. Анан кол менен кол күчү жетпейт да көп эле нерсегечи. Кол менен кылсаңар өзүңөр да колуңар дагы закка жейт, бул дагы закка жейт. Ошон үчүн ошол мунуга аккуратный болгула, буюмдарды сындырып алгандан, анан кийин бир буюмун чыгардыңбы, бир идиш алып кел отдельно. Мондай жерде туугандар, мындай тешиктер бар да мынакей. Эми бунуку аз эле экен, кээ бир машина чоң болот. Анан кийин эмнерге коюп атасың, анан дворник иштелип кетти, бүт чачып берет. Айтор нежелательно сюда. Бул полка эмес булчу. Ошон үчүн отдельно бир идишке атайын ящиктер бар туугандар, арзан. Там 200 сом, асты магнитный, ошондой жакшы идишке салып, кайра алып, ошентип иштегенге жетпейт. Потому что машинанын кайерине койсоң деле, аны бирөө капотун жаап өбүрүшү мүмкүн, машинаны жылдырып өбүрүшү мүмкүн, өзүң колуң тийип кетиши мүмкүн, айтор түшүп кетесиң да, издеп жүрө бересиң. Вообще машинанын бул жерине бир нерсе коюп иштегенде абайлаш керек да, короче. Чисто мындай буюм алып келип, буюмга коюп, мына жумушу бүттү туугандар. Раз, ал, болду. Пока иштетпей атасың, ал үстүнөн. Ушундай иштесеңиздер, иншалла, мындай проблема болбойт да. Анан карасаңар, мисалы, мен чечтим турабы, а так машина капот ачылып турат. Анан ушу кара, ушинтип ремонт болуп атат го деп кете бербеш керек. Раз өзүң чечтиңби? Өзүң бекитип кое бер ал. Буну чечкен кыйын эмес, кайра ачып бердиң. Просто бул өзүңдүн страховкаң да. Ошонго привыкать этип, үйрөнүп, машыгып, анан ар бир өзүңөр мындай да, ар бир машинанын релесин таап үйрөнгүлө. Мисалы, өзүңөрдүн машиналар бар үйдө, кандай машина болсо интересно да турат, сигнал релес каерде экен. Google'дан да карап туруп, ошону релесин алып туруп,
мындай контролька менен баягындай текшергенде эле давай сигнал басып койчу. Плюс келип атабы мындай. Түшүнүп атасыздарбы мындай? Бул лично сигнал бузулуп калганда же айтор эми сигналга айтып атканым мен бул эң оңой нерсе да процесс. Фара бар, сигнал бар, вентилятор бар. Айтайын дегеним реле менен иштешти үйрөнүп алгыла. Машыксаңар ошо силерде калат. Если силер машыкпасаңар, бул аз эртең эскенде чыгып калат. Кантип текшерет эле депчи. Ошон үчүн буну сразу бир көргөн нерсени бир мындай машыгып кичине тренировка кылып коюш керек да. Анан ошол сенин эсиңде калып калат. Ошон үчүн өзүңөрдүн машинаңарда сөзсүз түрдө машыккыла. Мисалы өзүңөр сигналыңарды тапкыла, фараныкын тапкыла, ошолорду таап, бул жерде турат экен деп. Өзүңөрдүн машинаңар ошо момент фара жанбай калдыбы? Там сразу табасыңар да айыбын. Сигнал иштеп калды, момент табасың. Именно каерден бузулду? Шлейф жактанбы, кнопкаданбы, сигналдын өзүбү? Мындай секундта табасыңар да. Ошон үчүн машыгып койгула, бул өтө важный сабак. Теорияда дагы мындай, более мындай подробный айтылат, бирок практика есть практика да. Бул башкачараак. Теорияда мындай по цифрам айтылып кете берет. 30дан кире 87ден чыгат, 85ден тиет айтылып кете берет. Бирок бул практикада живой көрөсүң да. Мисалы азыр практика менен теорияда айтпайм да, муну абайла сынып калат. Чыгарып эмнеге койбо деп айтпайм. Мен ремонтто мен өзүм башыман өткөн да, эмнеге коюп түшүрүп, аны издеп 1 саат убакыт кеткен күндөр болгон. Бул жака коюп кийин дворник иштеп чачып жүргөн убактар болгон. Бул мен башыман өткөн 11 жылда историяда. Мен ошону силер кыйналышыңар шарт эмес. Мен баарыңар үчүн кыйналып койгом жачы. Эми уже более мындай профессиональный кетиш керек да. Эми биздин убакта балким бизде опыт жок болгон, бизди үйрөткөндөрдө опыт жок болгон. Айтор биз болору болдук, үйрөндүк. Эми жаңы поколение жакшыраак метод менен кетиш керек. Мындай более профессиональный. Мен айтып атпаймынбы, азыр мен анча-мынча жаман көрбөгүлө, машинага келгенде тийбегиле деп атам, туурабы? Эмне себептен? Bundan biz разрешение алган жокпуз да. Түшүнүп атасыздарбы? Машина бирөөнүн аманаты, стоит нормальный деньги. Вообще өзү бирөөнүн машинасына өзү негизи абайлаш керек да. Салонуна отурган айтпай эле койдум, тийбеш керек келипчи мондай. Не стоит. Вообще не советую. И вам мен өзүм да тийбейм, силерге да. Ошонго бирөөнү октасаңарбы, там же бирөө эмнеде бир маселе чыгып аткан болсо, раз келип эле нера гана жата калып эле чотам дебеш керек да. Потому что ар нерсе болуп калышы мүмкүн. Балким ошол жеринде бир нерсе туруп түшүрүшү мүмкүн. Ар нерсе аркысыз, ошон үчүн кереги жок. Качан мына машина сенин жоопкерчилигиңе келди, сенин мойнуңда, анда можно. Как захочешь. Айбын тап, изде, ремонт кыл, болду, сен өзүң жооп бересиң. Анан клиент менен конфликт кылгың келбесе, мындай мен дайым ушундай кылам да. Бир машина муну таштайт. Ал айтат, мага инжектор полный жасап бер дейт. Мен өзүм үчүн клиент бул моторду ачпаганына өзү 1 ай 2 ай болду. Ал эстей албайт. Именно каерде кандай иштекир бар эле, каерде кандай турат, өзү ал эстей албайт. Потому что моторду күндө ача бербейт да. А сен жасап бүткөндөн кийин ал внимательно текшерип алат. Бүт жерин карап алат да. Ошо мезгилде өзү мурда айыбы болгон болсо да, неге мындай болуп калды деп сурайт. Ошондо мен келгенде тартып алган элем, өзү ушундай эле десең, жүзүң жарык болот. Жок, өзү ушундай эле дейсиң, бирок сен далилдеп бере албайсың. Всё, ты крайний там. Ал ичинде калып кетет ал. Походу ошо балдар сындырып койду окшойт. Башка болду окшойт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мен если инжектор көтөрөмбү, уже мотордун деген почти 3/4 бөлүгүн көтөрөсүң, жасайсың. Самый опасный топливо ошону көтөрөсүң. Демек, канча нерсени кыймылдатасың, провод, газ, саз, шланги, всё. Ошон үчүн полный да, мен жай съемка кылып алам. Бардык жеричи. Анан анын плюс жери бар. Хорошо, клиент эч кандай претензия жок клиент менен. Бирок сен өзүң бир шланганы бир жерден чыгарган унутуп калдың да. Каяка сайлат. Сен кимден сурайсың? Өзүң чачкансың, аны эч ким көргөн эмес сенден башка. Именно ушундай машинаны күтүп отура бересиң. Түшүнүңүздөрбү эми? Ошол адамга жакшы жардам берет. Дал ошон раз снял, видео карадыңбы? Таппай калганда, бул шланганы бул жака келип сайлат экен деп тарс. Штекер тоже. Мисалы иретин адаштырып койдум. Мен мына карасаңар, допустим 1 2 3 4 5 6, допустим да, эми иретин адаштырып алдым деп коелук. Мели свича провод адаштырып алдым.
перепутал. Каяктан штекер каяктан келген. Машина что-то троит. И сен видеоға қарап тұрып, штекерлерін жайғашын қарап тұрып, орда-ордына сайып боласың. Түшүнүңүздөр, настолько это хороший метод. Ошон үчүн ошонго аракет кылгыла жигиттер. Ошонго бирөөнүн аманаты менен иштеп атканда, мен лично бир-эки адам менен конфликт болгондо, мен ошо системага өткөнмүн да. Болгон менде. Неге сен антып койдуң, неге умтуп койдуң, байке, Кудай турат, сен, Кудайың, мен Кудай дегенде канчасын көргөм деп эле айтат да, мындай эркекче эле бетиңе шетип айтат. Маселе ошондой, мындай болбогон эле бир жумушка өзүңү жаманаттык кылбастан ошол метод менен иштегиле. Көңүлү азыртан привыкать эткиле. Вот ты предохранитель делаешь, раз снял. Вот реле делаешь, раз снял. И смотри, и бир жакшы момент бар. Клиент машинаны калтырып кетти. Но машинаны, анан сен жасадың, ремонт кылдың. Келет клиент. Все болду, сүйлөшөтүңөр. Все, братан, короче, под рулем проблема бар экен. Биз жасадык. Мынча сом услуга болду дегенде ал ишенбейт. Ну, ишенет, керектүү ишенбейт. А сен ошо процесс тартып алган болсоң, раз, вот, текшерип атабыз. Ана, рульды бас. Нет. Ремонт кылып бүттүң. Рульды бас. Тейт. Все, мына иштеди байке. Мына ушунда оңдодук. Мына бул жеринде ошол жерде ачканда могул жери поломка болуп сынып үзүлүптүр. Видео съемка кылып алган настолько полезный. А кечинде колуң бошогондо бир аз ошону монтаж кылып, короче, ушуна машина келди, биз ошону айыбы бул жерде экен, таптык, жасадык и Инстаграмга, ТикТокко рекламага саласың. Настолько хорошо болот. Түшүнүп Ошон үчүн любой жумушта ошондой кылганыңар менин оюмча эң жакшы болот. Мен өзүм ошентип иштейм. Мен клиенттер менен урушпайм, талашпайм, эч андай жок. Конфликт алдын алат да, далил деп коет го, далилдем, короче. Ошентип иштегенге аракет кылгыла, жигиттер. Релени машыга сөзсүз түрдө. Ар бир сабакта ушуна өзүнө тиешелүү ушуна советтер берип турам. Аны туура түшүнгүлө, бул неме да. Эгер мен айтпасам бир күн ошол болот барычы. Ал айтпасам деле болот ал. Просто ошол нерседен качыш да. Мындай турарак метод менен кетип, бирөөнүн акысына кирип кетпей дегендей. Андан кийин атак эме, мен ушул ар сабакта айтып атам, бирөөнүн аманатына этият болгула. Крайний болгондо эң жаман подстава кылбайт атайлап. Просто байкабай чүрүрдүк, анан кийин эмнерде мындай бар эле десе, биз көргөн жокпуз да, точно анын колу тийип кеткен. Я не знаю дейт. Сен албадың? Жок, мен алган жокмун. Сенден башка эч ким жок, келген жок бияка дейт да. Все уже башталат да, баягы маселечи тагында. Сага келгенден титиреп калды, баягысы гана деп эле ушундай башталат. Ошон үчүн өзүңөргө бек болгула. Лучший этот. Өзүңө бек болгоштан уру тутпа деп коет го. Өзүң абайла көрүнгөн жерге эле барып эле жабыша бербей. И өзүңө эч кандай сөз тийбейт. А так каждый мастерге өз алдынча мен берем. Мен айттымбы, берем. Ар бир балага. Бирок силер азыр привыкать этип, страхты кетирип, инструменттериңер танып, мынтип текшере турбайбы деп калганыңыздарда мен конкретно уже эмеге берем, жумушчу. Мындай болот. Ошонго эч жалат болбогула. Пока есть время, пока привыкайте, инструменттериңер толуктагыла. Болду. Анан мен лично жаныңарга туруп алып, мынанын аты мындай алып текшересиңер деп баштайм. Анан бир слабый, бир жаңы, бир эски, бир слабый, бир күчтүү кылып кошом дагы. Чтоб бири-бирине мындай толчок боло тургандай кылып туруп бөлүп коем. Бир жума теги менен иштейсиң, бир жума бул менен иштейсиң, айландырам. Бир жума инжекторге коем, бир жума там диагностикага коем, кетишке. Бир жума автоэлектрикке коем. Ошентип айланганда уже четко болуп калат да. Ошонго, ну, пока шашпагыла, жакшы, бүт бары, мындай. Эмне деп коет? По плану деп коебу? Эч жалатылык жок. Ушундай мен уже 11 жыл болду, балдарды окутуп келем. Мен билбейм да, настолько миңден ашык окуп чыгаргам да. Ар ким ар кыл адамдар. Ошонго аракет кыла беребиз,